Чекит түз сызык, шоола, кесинди жана сынык сызыкты кайдан кезиктире алабыз? Жаратылыш объектилери күнүмдүк турмуш мисалдары негизинде карап көрөлү. Таң элте асманга көтөрүлгөн күн нурларын ар тарапка чачат. Күн нурларынын башталышы бар, аягы чексиз. Күндөн башталып экинчи учу ар нерселерге жетип, андан арыда кетет. Чекиттерди да айлана чөйрөдөн көрүүгө болот. Мисалга, көбүнчө биз колго алып кызыгып караган айлан көчөктөрдөн да чекиттерди көрсөк болот. Эгер биз күндү чекиттеп элестетип, нурларын туш тарапка узартсак, түз сызык алабыз. Нурларды туш тарапка узарта алабыз. Самолет асманда учканда өзүнөн кийин из калтырат. Бул из да түз сызык болот. Темир жол менен жол жүргөн поезддин жолу да түз сызык. Унаалар жүргөн жолу да түз сызык. Бирок жолдун баары эле түз сызык боло албайт. Эгерде алар айрым бир бөлүктөрдөн турса, анда алар сынык сызыкты элестетишет. Апасы кыздарына бантик жасоо үчүн тасма сатып келди. Тасманы кайчы менен бөлүктөргө бөлүп кесип алды. Ар бир кесиндиден кыздарына бантик жасап берди. Математикада чекит жана түз сызык эмнени түшүндүрөт? Чекит бул эң негизги геометриялык фигура. Эгерде биз чекит коюп, ал аркылуу сызык жүргүзсөк, анда бул түз сызык болот. Түз сызык бул башы, аягы чексиз болгон эң жөнөкөй геометриялык фигура. Белгилүү бир чекиттен көп түз сызыктарды жүргүзөлү. Чекиттен башталып, бирок чексиз кете берген сызык шоола деп аталат. Шоола бул кандайдыр бир чекиттен бир багытка кеткен түз сызыктын бөлүгү. Шооланын башталыш чекити бар, бирок аягы чексиз кете берет. Кесинди деген эмне? Эгерде биз эки чекит белгилеп, аларды түз сызык менен туташтырсак, кесинди алабыз. Эки чекитке камалган мындай сызык кесинди деп аталат. Кесинди бул эки жагынан чекиттер менен чектелген түз сызыктын бөлүгү. Эгерде бир нече чекиттерди белгилеп, аларды кесиндилер менен туташтырсак, анда биз сынык сызыкты алабыз. Сынык сызык бул кесиндилер менен туташкан, чекиттерден турган геометриялык фигура. Сынык сызыктын ар бир кесиндиси муун деп аталат. Эки муунду бириктирген чекит чокку деп аталат.